Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Исламабад шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин 23-чү жыйынына катышты. Акылбек Жапаров сөз сүйлөп, ШКУ кызматташуунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн берип, динамикалуу өнүгүүсүн улантып жатканын белгиледи. Акыркы 15 жылдын ичинде катышуучу өлкөлөр олуттуу экономикалык прогрессти көрсөтүп, 2009 жылдан бери ШКУга мүчө мамлекеттердин жалпы ички дүң продукциясы 2 эседен ашык өстү. Уюмдун дүйнөлүк экономикадагы үлүшү болжол менен 25%га жетип, ШКУ өлкөлөрүнүн тышкы соода жүгүртүүсү 250%. Өз ара инвестициянын көлөмү дээрлик 4 эсе өстү. Бул жетишкендиктер туура стратегия менен дүйнөлүк өсүштүн драйвери боло ала турган аймактын жогорку потенциалын тастыктай турганын Акылбек Жапаров белгиледи. Ошондой эле ал тараптарды ШКУга мүчө мамлекеттердин көп тараптуу соода экономикалык кызматташуу программасын жана 2030-жылга чейинки мезгилге ШКУнун экономикалык өнүгүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча биргелешкен ишти күчөтүүгө чакырды.